аял ичинде бир дүйнө болуп эсептелет. Ичинде желмогузу дагы бар, периштеси дагы бар, психологу дагы бар, бир ханышасы дагы бар. Сулуу эч ким жетпеген, эч ким көрбөгөн принцесса суулугу, ханышачылыгы дагы бар. Сен кайсы бирин келип эшигин ачсаң, ошол эшиктен ошол чыгат, ал менен сүйлөшө бересиң дегени да. Бирок кыргыз бизде көбүнчө жигиттер келип, күйөөлөрү келип, ачуусуна тиет, желмогуз ойготулат да. Анан бардыгы башталат. Желмогуздук эшигин ачпай эле кой, ошону тыкылдатпай эле кой. Бул жакта ханышачылыгы турат, суулугу турат, бардыгын ошо эшиктерди ач, болду, калганы кулуп бойдон тура бересиң. Трассада барат экенсиң, баягы тегерек мындай асфальттарды басып турган, заң басып кеткен көптөн бери ачылбаган каналдардын тегерек кулактары болот. Ал жабылып турат, жабык бойдон тура берсең ошол сыяктуу. Ал эшиктерге жакындабай эле кой. О желмогуз ачылып калса, барбы келтирип коет, түшүнбөй каласың.